Бул ортосунан чыгат. Социалдык келишим долбоору аркылуу ишкердикке белсенген Сейликан Тагайева Кулунду айылынын тургуну. Аракет менен изденүү ийгиликке жеткирет деген каарманыбыз айылында эле кездеме дүкөн ачып, ошол эле учурда кыздын себин даярдайт. Тигүүчүлүк жана соода сатык деп алганмын. Себеби машинкам өзүмдө бар эле, өзүм илгертен мурдатан тигүүчүлүккө кызыгып жүргөм. Алып алгач ирет баштадык. Баштап бирибиз 2 болуп баштады. Сооданын берекеси бар дегендей эле, Кудайга шүгүр. Мына ишибиз алдыга жүрүп, азыркы учурда мына 2 жыл болуп баратат. 2 жылда мен өтө жакшы ийгиликке жеттим деп өзүмдү өзүм кубандыра алам. Сейликан айымдын 4 баласы бар экен. Буга чейин 2 баласы үчүн 2600 сомдон жөлөк пул алып жүргөн. Эми мынтип өз ишинин ээси болуп 4 жумуш орнун да түзгөн. Бир тигүүчүм бар. Ал жакын эле мына жерде 15-кабинетте өзүнүн машинкалары бар. Ошого заказ берип, буйртмаларыбыз, төшөктөрүбүздү тиктиребиз. Дагы 2 тигүүчүм бар. Бири батыш тарапта, бири чыгыш тарапта. Үйүндө отуруп иштешет. Соода сатыкта негизги метрлей материалдар болгондуктан биз дароо эле кыздын себин даярдоо үчүн ушуну элге таратып, жаңылык кылып, көп нерселерди чыгардык. Бири көрүп, экинчиси келип дегендей. Кудайга шүгүр, азыр бир кыздын себин толугу менен аткарып бүтүрүп бере алабыз. Чоңойгон сайын заказдар көп түшкөнүгө байланыштуу сележем жетишпейт экенге. Ошон үчүн бизге берет. Биз дагы жардамдашып беребиз. Заодно жумуш болот бизге, заодно акча болот дегендей. Мен сыяктуу 3-4 бар. Кээ бирлер курак курашат. Алар деле жер төшөктөрдөн эме кылып, машиналарга жер төшөктөрдү курашат. Заодно үйдө баласын карайт, үйдө отуруп курак курайт, алып келип берет, сатабыз, акча болот. Сейликан Тагаеванын ийгилиги жанындагыларга да үлгү боло алган. Аны көрүп Курбангүл Тураева да мамлекеттен кайтарымсыз 100 000 сом алып ишкердикке киришкен. Негизи өзү пособие алып жүргөн энемин, 5 баланын энеси боломун. Анан бул жерге келип 1 жылдай эжем менен иштешип жүрдүм. Курак боюнча тигип дегендей. Анан кызыгуу өтө менде көп болду, аракеттенүү болду. Анан соцконтракт менен контракт түзүп, колума сертификатты алып, машинкаларды алып, 2 машинканы алып, ушинтип өз алдымча иштеп чыгып кеткен эме болдум, иштөөчү болдум. Товар алдым, метраждарды. Ал эми 1-2 кыла алган Сейликан айым 100 000 сомдун арты менен топтогон кирешесине кошумча дагы сулуулук салонун ачкан. Анда уулу менен келин иштеп, туруктуу жумуш менен камсыз болуп калышкан. Мигүл Көчөрова, Абдрашид Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу.